Adam кыйналат экен. Эч ким 26 жаштагы Мажит Жабарали уулу аккан оорусу менен 2 жылдан бери алышып келет. Жабышкан илдет күн сайын күчөп, Мажитке тез арада операция жасатуу зарыл болуп турат. Россияда стройкада иштейт элем. Стройкада иштеп жүрүшүм геморроюм ооруду. Ал жакта өзүм жаткандан кийин операция деди. Ага кабылмай бул жака келип хирургияга жаткандан кийин ошо анализ тапшырганда билип алышты да. Стройка көрсөтүп гематома жаткызган. 2022 жылдан бери ушинтип болуп келем. Мажиттин операциясы Индия мамлекетинде жасалат, бирок ал үчүн $50.000 ашык каражат керектелет. Деген менен бул үй-бүлөнүн мындай суммадагы каражатты табууга мүмкүнчүлүгү жок болуп турат. Мостный кош деп, мостный коштун алмаштырыш керек экен, операциясы бар экен. Ошол леченияга тездеткиле деп Индиядан приглашение алып беришти. 13-ндө түшкөнбүз, 18 январда токтоодон чыгарышты. Тез араздын ичинде ушу Индия мамлекетине алып бар деп. Кайдыгер карабастан кичине салымыңарды кошушка мен ушул суранат элем силерден чоң. Ушул балам кичине болуп келип ушу элдин арасында үйлөп жайлап небере жытын жыттаган деле келет. Учурда керектелүүчү каражаттын 1/4 бөлүгү гана чогулган. Мажиттин достору дагы эл кыдырып, айылынан каражат топтой баштаган. Досума биз дагы колдон келишинче жардам берип, жума күндөрү мечиттерге чыгып, эл кыдырып жүрөбүз, өзүбүздүн айылды кыдырып, дагы жардам сурап кайрылып жатат. Мажит үй-бүлөсүндө 5 кыздан кийинки төрөлгөн уул. Ал өз алдынча үй-бүлө күтүп, мекенге пайдасы тийген атуул болууну максаттайт. Бирок Мажиттин илдеттен айыксам деген изги тилеги алдыңкы орунда турат. Максатым көп. Кудай буюрса жакшы болуп барып келип, ушу ата-энеме жардам берип, кыргыз элине жардам берип, мындай ушу эл катары жүрүп, жашап жүргүм келет. Коомчулукта мүмкүнчүлүгү бар, бирөөнүн кайгысына кайдыгер эмес жарандар көп. Мындан улам кайрымдуу жарандардан Мажиттин үй-бүлөсү жардам сурайт. Акылай Карабаева, Регион.